Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып турдуңарбы? Баарыңарга көңүлдүү маанай каалоо менен бүгүнкү класстан тышкаркы окуу сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы Айбанаттар паркында. Сабактын максаты Айбанаттар паркы жана жаныбарлар жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Ой өрүшүңөр, сөз байлыктарыңар өсөт, өз алдыңарча окуп, шар окууга көнүгөсүңөр, түшүнүктөрүңөрдү айтып бере аласыңар. Жаратылышты сүйүүгө жана коргоого тарбияланасыңар. Балдар, Айбанаттар паркы деген эмне? Силер Айбанаттар паркында болдуңар беле? Кандай жаныбарларды көргөнсүңөр? Кана балдар, эстеп көрөлүчү? Азаматсыңар балдар, туура айтасыңар. Демек силер паркты көргөнсүңөр, Эми дагы чогуу бардыгыбыз Айбанаттар паркын көрүп чыгалы. Айбанаттар паркында. Эчен түрдүү айбанат. Айбанаттар паркында. Алгач көргөн таң калат. Айтор баары бар мында. Сурары анык кээ бирөө, булар колго көнөбү. Андемесе келгиле, чогуу чаран көрөлү. Зоопарк, зоологиялык парк. Кыргызчасы Айбанаттар паркы жаныбарларды көрсөтүү, изилдөө, сактоо жана кайра өстүрүү үчүн туткундалып сакталып турган объект болуп саналат. Зоопарктардын илим жана билим берүү максаттары да бар. Алар сейрек кездешүүчү жок болуп кетүү коркунучунан коргоону жана сактоону колдоо, жаныбарлар дүйнөсүнүн көп түрдүүлүгү жөнүндөгү билимдерди жайылтууга жардам берет. Зоопарктарда кээ бир жаныбарлар капаста, кээ бирөөлөрү тор менен курчалган аянтчаларда бош кармалат. Капастагы же тосмо аянтчадагы жаныбарлардын камалып жашоого көнүгүш үчүн камкордук көрүлөт. Табиятта жаныбарларга ар дайым жем издеп, душмандардан сактанууга туура келет. Зоопаркта болсо жаныбарларга керектүү өлчөмдө жем берилет. Эч кимден сактануунун зарылчылыгы жок. Ошондуктан бул жерден жаныбарлар адамга үйүр болуп жашап калышат. Зоопарктарга адамдар көңүл ачуу үчүн, ошондой эле жаныбарларды көрүү үчүн барышат. Эгерде зоопарк болбогондо балдар, биз көптөгөн жапайы жаныбарлар жөнүндө, жаныбарлардын көп түрдүүлүгү жөнүндө билбей калмакпыз. Ошондой эле окумуштуулар үчүн жаныбарларды жашоо шартыны, алардын көбөйүү жолдоруну изилдөө дагы жеңил болот. Себеби талааларда, тоолордо, чөлдөрдө, токойлордо жашаган жаныбарларга бет маңдай барып, аларды изилдөө жүргүзүү бул кооптуу. Ал эми зоопаркта болсо, бул адамдарга байыр алган жаныбарлар болуп эсептелинет. Ошондуктан аларды изилдөө иштери бир кыйла окумуштуулар үчүн жеңил болуп эсептелинет. Ар бир жаныбардын жашоо шарттарына ыңгайлаштырып, зоопаркта дагы шарттарды түзүп беришет. Мисалы, сууда жашоочуларга атайын бөлмөлөрдү уюштуруп беришет. Мына балдар, чогуу Айбанаттар паркын көрүп чыктык. Айбанаттар паркы силерге жактыбы? Силер билбеген жаныбарлар да бар бекен балдар паркта? Азаматсыңар балдар. Туура айтасыңар. Жаныбарлар кантип, кайсыл жактарда жашайт, эмне менен азыктанышат?
Деги эле жаныбарлардын жашоо шарты, алардын түрлөрү жөнүндө дагы кененирээк маалымат алып, чогуу талкуулап көрөлү. Арстан. Кыска, коюу жалы бар, айбаты бар, жалы бар. Андан коркот бүт баары, ашкан жырткыч жаны бар. Алат жоосун беттеген, азыктанат эт менен. Амалдуу да адамдар аны үйрөтөт эп менен. Арстан өтө күчтүү жана сымбаттуу жаныбар. Арстан Африка саванналарында гана жашайт. Чоң арстандын жалы 2 жылда өсөт. Жалындагы жүнү 40 сантиметрге жетет. Тырмагынын узундугу 7 сантиметр. Курсагы ток арстан жалкоолонуп, өзгөчө ысык кезде суткасына 20 саатка чейин уктай берет. Арстандар үйүр болуп жашашат. Алардын үйүрү прайд деп аталат. Аңчылыкка көбүнчө ургаачылары чыгат. Анткени үйүргө азык табууга алар милдеттүү. Бирок ири жаныбарларга, мисалы буйволдорго, эркектер аңчылык кылат. Себеби алар ургаачыларынан бир топ күчтүү болушат. Чоң арстандын ырылдаганы абдан каттуу болгондуктан аны 10 километр аралыктан угууга болот. Аюу, күрөң аюу, ак аюу. Жана да бар карасы. Алма ыргытсак, аланы жалмап койду карачы. Сүйөт демек аюулар мөмө жемиш дегенди. Жакшы көргөн жаны бар, чөп тамырын жегенди. Аюу ири жырткыч. Жер жүзүндө аюулардын 8 түрү жашайт. Көп таралган түрү күрөң аюулар. Кыргыз жеринде да күрөң аюу бар. Денесинин узундугу 1,5 метрден жогору келип, куйругу кыска болот. Аюулар мурда Кыргыз жеринин бардык аймактарынан кездешчү. Азыр алар сейрек учурайт. Күрөң аюунун салмагы орточо 80-250 килограммга жетет. Салмагы 400 килограмм болгон эң чоң аюулар да кездешет. Аюунун буттары күчтүү, тырмагынын узундугу 8-10 сантиметрге жетет. Сыртынан караганда жай жүргөндөй көрүнгөн аюулардын чындыгында кыймылы шамдагай. Алар 2,5 метрдей бийиктикке секире алышат. Аюулар өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жешет. Аюунун бардыгын жеген жаныбар деп коюшат. Кышында аюу жазга чейин чээнге кирет. Мамалактары кышында чээнде туулат. Ак аюу аюулардын эң чоңу болуп саналат. Салмагы 500 килограммга жетет. Пил. Африка, Индия. Пил аттуунун мекени. Белгисиз чыгар, салмагы 5 тоннага жетери. Таң каласың пилдердин талыкпаган күчүнө. Колго үйрөнүп албачым кызмат кылат кишиге. Пил абдан чоң жаныбар. Салмагы 5 же 7 тоннага жетет. Жаратылыштагы эң узун хоботтуу жалгыз жаныбар. Кулактары чоң, жазылыгы 4 метрдей келет. Пил кулагы менен чымындарды айдайт. Чоң пил күнүгө 300 килограмм тоют жеп, 200 литр суу ичет. Пилдер дайыма тоют издеп жүрүшөт. Пил сууда мыкты сүзөт, чуркай алат, бирок секире албайт. Маймыл. Капаста маймыл олтурат, качпастан сенден чочулат. Жакын барсаң жалы оруп, жаңгак сурап кол сынат. Орангутан, шимпанзе, санаса түрү бир нече. Так ушундан адамдар тараган имиш бир кезде. Маймылдар Азия, Африка жана Түштүк Американын тропикалык аймактарында жашайт. Маймылдардын ар кандай түрлөрү бар. Бирок алар бири-бирине абдан окшош болушат. Өсүмдүк азыктары жана жемиштер, курт-кумурскалар, кескелдирик, краб, үлүл жана канаттуулар менен азыктанышат. Маймылдардын түсү жашыл, кара жана күрөң, ак жана сары болот. Жашыл маймылдардын салмагы болжол менен 5 килограмм. Бою 70 сантиметрге чейин жетет.
Маймылдар 20 жыл, ал эми туткунда болсо 45 жашка чейин жашай алышат. Карышкыр тикчейип кош кулагы, өтө жырткыч будагы. Жаңылбастан итко деп жакшылап көңүл буралы. Көгүш түстүү жүнү бар, көп жырткычтан күлүк ал. Кароосуз малды бүт кырган, карышкыр ушул билип ал. Кыргыздар карышкырды бөөрү деп да аташкан. Ал чоң жана күчтүү жырткыч, кенен кесир аймактарда жашайт. Денесинин узундугу 1,5 метр, куйругу 1,5 метр. Негизги олжосу чөп менен азыктанган жапайы жана үй жаныбарлары. Карышкырлар алы жок картаң, же өтө жаш, арык, оорулуу же жараат алган жаныбарларга аңчылык кылышат. Оңтойу келгенде чымчык, майда чычкан, кескелдириктерди жешет. Иттерге жана чөөлөргө да кол салышат. Мөмө жемиштер менен чөптөрдү жешет. Адамдар карышкырды малга кол салгандыгы үчүн өлтүрүшөт. Бирок карышкырлардын жаратылышта маанилүү орду бар. Ошондуктан аларды таптакыр жок кылууга болбойт. Карышкырдын угуу жөндөмү күчтүү өөрчүгөн. Үндөрдү алыстан уга алышат. Токойдон 9 километр, ал эми ачык жерден 16 километр аралыктан угушат. Акыра. Кыргызча аты акыра. Эске түйүп алгыла. Мойну узун иче албайт, суу койсоңор алдына. Биздеги уй кой сыяктуу, бул да ача туяктуу. Африка жеринен алган жираф туракты. Акыра бул жираф. Дүйнө жүзүндөгү эң узун жаныбар. Боюнун узундугу 5 метрден жогору болушу мүмкүн. Чоң акыранын салмагы 1-2 тонна келет. Ургачысы 2 эсе жеңил. Терисиндеги темгилдер кайталангыс. Жаратылыштан 2 окшош акыраны таба албайсың. Акыранын тилинин өңү кара, абдан узун жана булчуңдуу келет. Тили менен бутактарды кармап, жалбырак үзүп жейт. Акыра тез чуркайт. Ылдамдыгы 50 км/саатка чейин жетет. Жырткычтар мындай чоң жаныбарга даап кол сала алышпайт. Кол салган душмандарын күчтүү астыңкы туяктары менен тээп коргонот. Узун буттары менен суу ичүү кыйынчылык жаратат. Ошондуктан суу ичкенде буттарын туш тарапка тартайтып. Керик. Муну кыргыз керик дейт. Биздин жерде кезикпейт. Түрдүү өсүмдүк бутагын жана бүрүн терип жейт. Жүрөт булар экиден, жасалат тамак этинен. Кейпи күлкү келээрлик, чыгар бассың эсиңен. Керик эң ири жаныбар. Анын мурдунун үстүндө абдан каттуу мүйүзү бар. Кээ бир түрлөрүнүн 2 мүйүзү болот. Алар өсүмдүктөр менен гана азыктанат. Кериктин териси өтө калың. Жолунан кездешкендин баарын кыйратып, 50 км/саат ылдамдыкта чуркай алышат. Кериктердин душмандары жолборс жана арстандар. Алар мүйүзү менен куралданган эбегейсиз чоң кериктен айбыгып, ага чанда гана кол салышат. Керик жоголуу коркунучунда турат. Анткени анын мүйүзүн алуу үчүн аңчылар өлтүрүп жатышат. Күнгө күйүп кетүүдөн сактануу үчүн кериктер баткакка оонашат. Зебра. Сыртында агы карасы, кооз ат экен карачы. Жүгүрөт булар өтө ылдам, бар сыяктуу канаты. Куйрук, көкүл жалы бар, абдан чалпоо жаныбар. Ала була бул жылкы алыстан эле таанылар. Зебра бул таң калыштуу жылкы сымал жаныбар. Териси ала була тилкелерге бөлүнүп турат. Ар бир зебранын терисиндеги тилкеленген издер өзгөчөлөнүп эч кайталанбайт. Зебра абдан акылдуу. Үйүрү уктап жатканда бир нече зебра аларды кайтарып, коркунуч пайда болсо шак белги беришет. Зебранын ак-кара тилкелери кубулуп тургандыктан аны
кан соргуч көгөндөр сетсе чымындары чакпайт. Зебранын сүтүнүн өңү күлгүн түстө болот. Зебра сүт эмүүчү жаныбарларга кирет. Мына балдар, биз жаныбарлар менен таанышып чыктык. Ырларда ат аталган жаныбарларга кандай мүнөздөмө берилиптир балдар? Биз жашаган аймакта кандай жаныбарлар жашайт? Сүрөттөп айтып бере аласыңарбы? Кана балдар, суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар балдар. Демек балдар, жан жаныбарлар жаратылыштын байлыктары болуп эсептелинет. Дайыма биз жаратылышка аяр мамиле жасап, жаратылышты сүйүүгө жана коргоого өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабакка силер активдүү, жакшы катыштыңар. Баарыңарга жакшы жана эң жакшы деген баа берип кетемин. Бүгүнкү сабакка силер жакшы деңгээлде түшүндүңөр деген ойдомун. Үйгө тапшырма, өзүңөргө жаккан жаныбарлардын сүрөтүн тартып келесиңер. Кийинки сабакта саламдашканга чейин саламатта болгула.